Продукциянын артикулун жазып баштайбыз ушул жерге. 11.300 жаздык. В корзину добавить кылабыз. Андан кийин 116 в корзину бастык. Так, корзинабызга кошулду. Эми карайбыз. Так, мен 2 жолу кошуп алдым. Эгерде 1 эле керек болсо бул жерде минус белгисин басып коебуз, 2 керек болсо плюс белгисин басып коебуз дагы. Ылдый жакта выгодных приложений 21 дейт. Ушул жерден мына азыр 10 каталогда распродаж болуп жатат, баарыңыздар билесиздер. Ушул жерде акция распродажды басабыз. Андан кийин ваш бонус за покупку деген жерде каталогдун чекесинде 315 сомдон өйдө же 525 сомдон жогору мынча процентке скидка дегендерди мына ушул жерден таап алабыз. Ошондой эле шаг подаркалардагы маркетинговая акция дегенди басып шаг подарканы алганды унутпаңыздар. Анан мен сиздерге бир эме көрсөтүп коеюн. Например, ваш бонус за покупку дегенден алганда кандай кылып алабыз? Мисалы 315 сомдон жогору болсо экспорт фарма дейт, блянок дагы зубная паста бар беле. Так. Мына выбрать товарын басалык. Бул жерде 2 продукция бар, экөөнүн бирөөсүн тандайбыз, мисал келтирип атам. Крем антиперспирант же болбосо бальзам для стоп дейт. Экөөнүн бирөөсүн выбрать кылабыз дагы. Сөзсүз применить дегенди басканда гана корзинага түшөт. Ошону унутпаңыздар. Андан кийин мына перейти в корзину кыласыздар дагы, продолжитти басабыз. Продолжитти басканда мисалы 3 продукцияны алсаң, самынды алсаң 39 сомдон болуп калат дегендер ушул жерден ценасы өзгөрө түшөт. Так, мына мага 78 сомго келип атат, жаздык 930 сомго келип атат. Көңүл буруңуздар, 1259 сомдук жаздык мага 933 сомго келип атат. Ал эми 839 сомдук пластырлар мага 621 сомго гана келип атат. Ошондой эле 105 сомго акцияда еще 105 сомдот, еще менин өзүмдүн скидкам менен мага 78 сомго гана келип жатат. Дальше заказать дегенди басабыз. Ушул заказатьты басканда гана сиздин заказыңыз утвержден болот.